Кыргыз Petroleum Company жабык акционердик коому өлкөдөгү нефтини кайра иштетүүчү ири өндүрүштүк ишкана. Бүгүнкү күндө мунай сырьёсунан 3 түрлүү продукция чыгарат: бензин, дизель майы жана мазут. 27 жылдык тарыхы бар ишкананын таржымалына токтолсок, чет элдик инвестор Жалал Абад шаарына мунайды кайра иштетүүчү заводду салуу боюнча Кыргыз өкмөтү менен инвестициялык келишим түзгөндөн кийин баштапкы салымды бөлгөн. Ошентип кубаттуулугу жылына 500 000 тонна нефтини иштетүүгө ылайыкталган заводдун курулушу 1995 жылы башталган. 1996 жылы курулушу аягына чыгарылып, 6 октябрда ишке кирген. Компаниянын тарыхында 2012 жылы маанилүү дата болуп калды. Бул жылы Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому Петро Кыргызстан ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомуна тиешелүү болгон 50% акцияны сатып алган. Ошондон тарта Кыргыз нефтегаз, Кыргыз Petroleum Company жабык акционердик коомунун жалгыз акционери болуп калды. 2021 жылдан бери Кыргыз Petroleum Company жабык акционердик коомунун экономикалык көрсөткүчтөрү жогорулап, компания тарыхында бул элек кирешеге жетишти. 7 жылдагы таза кирешелерин салыштырсак, 2017 жылдагы 1 жылдык киреше 2 миллион 140 000 сомду түзгөн. 2018 жылдагы таза киреше 40 миллион сом болгон. Ал эми 2019 жылы 53 миллион сомго жеткен. 2020 жылы компания 47 миллион 110 000 сом карыз менен чыккан. Кыргыз Petroleum Company жабык акционердик коомундагы кирешелүү жетишкендиктер ишкананын жетекчилигине келген Байгазы Мадисаковдун мезгилинен башталды. 2021 жылдагы киреше 161 миллион сомго жеткен. 2022 жылы таза киреше 298 миллион сомду түзүп, бул жетишкендик ишкананын тарыхындагы рекорддук көрсөткүч болду. 2023 жыл Кыргыз Petroleum Company ишканасы үчүн ийгиликтүү болду. Быйыл 10 ай ичинде 24 миллион 914 000 сом таза кирешеге чыгууну пландаган болсо, иш жүзүндө 214 миллион 274 000 сом тапты. Ал эми 10 айда 168 760 тонна чийки затты кайра иштетип, коюлган планды 110,2%га ашыгы менен аткарды. Кыргыз Petroleum Company жабык акционердик коомунун автопаркы толугу менен жаңыланды. Өндүрүштөгү кызматкерлерди ташуу үчүн 6 микроавтобус, 4 жеңил унаа алынды. Андан сырткары мунай калдыктарын тазалоочу ассенизатор, кран манипулятор, ошондой эле казып көмүү жана башка чарбалык иштерди жасай турган Bobcat үлгүсүндөгү техника сатылып алынган. Жаңыланган техникалардын катарында жүк ташуучу Porter, УАЗ үлгүсүндөгү унаа бар. Бул техникалардын баардыгы 2021 жылдан бери сатылып алынды. Биздин автопаркта дээрлик техникаларыбыздын баары 100% жаңыланып, кызматкерлерибиз үчүн ар тараптуу техникалык тейлөөдө ыңгайлуу шарттар түзүлүп отурат. Жетишкендиктерибиздин баары, ийгиликтерибиздин баары биздин тиешелүү кызматкерлерибиздин ынтымакчылыкта, жигердүү иш алып баруусунда жана ошондой эле биздин жетекчибиздин чечиминин натыйжасынан келип чыгып атат деп ойлойм. Компанияда техникаларды жаңылоодон сырткары жасалып жаткан масштабтуу иштин бири заводдун модернизациясы. 2021 жылы Кыргыз Petroleum Company жабык акционердик коомунун президенти тарабынан иш-чаралар планы бекитилип, анда милдеттенмелер жана аларды ишке ашыруунун мөөнөттөрү көрсөтүлгөн. Заводду модернизациялоо жумуштары этабы менен жүргүзүлүп келүүдө. Техникалык экономикалык негиздемеси ишкананын өз каражаты менен даярдалып, учурда потенциалдуу партнерлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Завод модернизациялоодон өткөрүлсө, ЯЭП талаптарына жооп берген К4, К5 сапатына барабар продукция. Башкача айтканда, АИ 92 жана 95 маркасындагы күйүүчү майлар чыгарылат. Азыр рабочий группа ошол акыркы финальный стадияда турабыз. Жакын күндөрдө Кудай буйруса ошол эки тараптуу контрактка кол коюп, мына модернизацияны пландаштырылган иш жумушту аткарып, до конца бүтүрөбүз деген ниеттебиз. Бүгүнкү күндө руководстводо Кыргыз нефтегаздын жетекчилиги, КПКнын жетекчилиги бардыгы активдүү бул иш-чарага катышып, ушул жерде бүгүн иш болуп атат. Кудайым буйруса бул компания үчүн эң бир чоң проекттердин бири. Бул даже республика үчүн дагы эң чоң проект, мировой класстагы эң акыркы үлгүдөгү ГСМ топливону чыгарганга жетишебиз, Кудайым буйруса. Биздин ишканада кызматкерлердин иштөөсүнө гана шарт түзүлбөстөн, спорт менен машыгуусуна, ден соолугуна кам көрүүгө ыңгайлуу шарт жаралууда. Мекеме бюджетинин эсебинен быйыл заманбап кичи футбол аянтчасы курулуп, пайдаланууга берилди. Жыл башында жумушчулардын эмгек акысы көтөрүлүп, учурда орточо айлык 52 000 сомдун тегерегин түзөт. Ишкана жетекчилиги келерки 2024 жылга айлык акыны дагы жогорулатуу планын карап жатат. Быйыл биздин ишканада жакшы ийгиликтер болду. Жыл башынан жетекчилик эмгек жамааттын айлык акысын көтөрүп берди. Спорт менен машыгуу үчүн
футбол аянтчасы курулду. Мунайды кайра иштетүү боюнча көлөмү дагы жогорулады. Завод өз нугунда иштеп жатат. Мындай ийгиликтерге жетүүбүздүн себеби жетекчиликтин, жалпы жамааттын жигердүү эмгегинин эсебинен болду деп эсептеймин. Мындан ары дагы биримдикте, ынтымакта көптөгөн ийгиликтерди жаратабыз деген үмүттөмүн. Ушундай ишканада иштегениме мен дайыма сыймыктанып келемин. Кыргыз Petroleum Company Жалал Абад облусундагы ири салык төлөөчү ишкана болуп саналат. Быйыл 10 ай ичинде мамлекетке салык түрлөрү жана социалдык төлөмдөрү биригип 152 миллион 57 миң сом төлөдү. Компанияда 200дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Кыргыз Petroleum жабык акционердик коомунун жалпы эмгек жамааты менен жетекчилик ишкананын динамикалык өнүгүүсү үчүн бардык күч аракетин мындан ары да жумшай бермекчи.